Кара жумада адамдар акча эмес, башка нерсемен төлөйтүнүн билесиң бе? Бул жеңилдиктерди адам ойлап таппаган. Олар өздері келди. Казакстанда кара жума түнү болгон окуйга тууралуу эч ким айтпайды. Осы видеону сонуна дейин көрүүгө кеңеш беремин. Сәлем, коркунучтуу окуйгаларды сүйөтүн көрөрмөн. Арнага тиркелип, казакча контентти колдоп кет. Казакстанда кара жума алгач рет жарыяланганда, халык оны жай гана үлкөн жеңилдиктер күнү деп кабылдады. Теледидардан, интернеттен, көчөдөгү билбордтардан бир сөз гана көрүнөтүн. Кара жума, бир күн, бир мүмкүндүк. Астана, Алматы, Шымкент, барлык калада соода орталыктары түн ортасына дейин жумуш истөөгө дайындалды. Дүкөн ээлери кассаларды көбөйтті, күзөт күчөйтүлдү. Бирок бир кызыгы, сол жылы кара жума эмес, бейсенбинин түнүнөн башталатыны жарыяланды. Неге? Деп сурагандар көп болду. Жооп бирөө ак эди: маркетинг. Эч ким терең ойламайды. Айдар, 24 жастагы карапайым жигит, сауда орталыгында күзөтчү болуп иштейтин. Ол кара жума түнү түнгө ауысымга калды. Сагат түнгө 00:00 сауда орталыгынын автоматтуу эсиктери өздүгүнөн ачылды. Биринчи болуп кирген адамдар тым-тыныч еді, күлмейді, сүйлеспейді, телефонга карамайды. Олардын көздері бир түрлүү караңгы болатын. Айдар бир сетке өзүнө карап турган жүздөгөн көздүн ичинен жарык көрмөдү. Жарайды, баары шарчаган чыгар деп ойлады ол. Бирок касса жагынан айгай чыкты. Кассир кыздын дауысы дирилдеп турду. Олар акча бермейди. Айдар жакындады. Адамдар товарларды лентага коюп, картасын сунады. Терминалдан чек чыкпайды. Бирок адамдар кетип калады. Төлөм жасамадыңыз деген сөзгө эч ким мән бермейди. Камераны текшергенде одан да коркунучтуу жайт аныкталды. Камераларда бул адамдар көрүнбөйдү. Тек товарлар козголуп жатыр. Айдар түнгө тыныч сәтте интернеттен кара жума тарихы деп издеди. Ресми нуска Black Friday, саудагерлердин пайдага чыгатын күнү. Бирок бир эски форумда мындай жазба тапты: кара жума сауда эмес, бул эски келисим. Жазбанын астында тек бир сүйлөм турду: олар жылына бир рет келеди, адамдардын аш көздүгүн тамак этеди. Түн ортасынан асканда адамдар көбөйө түстү. Бирок кызыгы олар эң арзан эмес, эң көп калаган заттарын алып жатты. Бир айыл жылдар бою армандаган алкасын, бир ер адам әкесіне ала алмаган сагатын, бир жасөспүрүм өмүр бою калап жүргөн оюн консолун. Айдар бир сетте түшүндү: бул жай сатып алуу эмес, бул калоодо берүү. Ал калоонун ордуна бир нерсе алынатын сыяктуу. Сауда орталыгынын арткы бөлүгүндө жарык сөнүп калды. Айдар фонармен караса, кабыргада козголатын көлеңке тур. Ол адамга окшомайды, бирок адамдардын пишининен туралган. Бизге тек бир күн жеткиликти, деди әлсиз, бирок көп дауыстуу үн. Адамдар өздері шақырады. Сендер кімсіңдер, деді Айдар. Саудадан бұрын болғандармыз. Таң атты. Сауда орталығы жабылды. Қала оянды. Бірақ бір нәрсе өзгерген еді. Кейбір адамдар алған заттарына қуана алмады. Кейбірі айнаға қараудан қорқа бастады. Кейбірі түнде біреудің есімін сыбырлап шақырып жүрді. Ал әлеуметтік желілерде жаңа жарнама пайда болды. Келесі қара жұма одан да үлкен жеңілдік. Айдар сол күні жұмыстан шықты. Бірақ ол бір нәрсені анық білді. Қара жұма жеңілдік күні емес. Бұл қалаулар тексерілетін түн. Ал баға әрқашан ақша емес. Егер видео ұнаса, арнаға тіркеліп, лайк басып, өз пікіріңді қалдырып кет. Әрине, мен оқимын.
Қазақша контенттің дамуына қолдауларың қажет.